Бул жолку көрсөтүүбүздүн каарманы Көл кылаасынын музыкалык маданиятынын өсүшүнө зор салымын кошкон педагог, окутуучу, жетекчи уюштуруучу, обончу жаз композитор, аспаптарда кол ойноткон музыка чебери катары эсибизде калган Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Темирбек Бердибаев болмокчу. Кичинекей кезимде ушу искусствого түрткөн атабыз болуп калды. Ыбырай Туманов. Мен колу ошо кишинин колусунда чоңоюп калдым да. Анан кийинчерээк ошо атабыз мага гармошка алып берди. Ыбырай Туманов. Ай балам ушуну кичине өздөштүрүп, эме үйрөнчү, сенде бирдеме барбы деп. Каарманыбыз Темирбек Бердибаевдин чоң таятасы, Күз Алкары, Кыргыз эстеринин эл артисти, Эстер композиторлор союзунун мүчөсү, улуу комузчу Ыбырай Туманов болгондуктан ал жөнүндө кененирээк токтоло кетишти туура таптык. Ыбырай Туманов 1888-жылы Ак Суу районуна караштуу Ак Булуң айылында төрөлүп, анын ата-бабалары чоң комузчу болгондуктан ал бала кезинен эле комуз менен бирге чоңойгон. Ыбырай Тумановдун чыгармачылыгына белгилүү советтик композиторлор жана музыка таануучулар Малдыбаев, Фере, Власов, Затаевич, Мурадели, Виноградовдор анын 200дөн ашык күйлөрүн алтын фондко жаздырып калтырышып, жана өз чыгармаларына пайдаланышкан. Ыбырай Тумановдун комузчулук өнөрү бүткүл Орто Азия чөлкөмүндө жогору бааланып, сый урматка ээ болгон. Кезегинде залкар композитор Дмитрий Шостакович Кыргыз-орус 10 күндүгү иш-чарага көл өрөөнүнө келгенде Ыбырай Тумановдун күйлөрүн угуп, кандай керемет деп тамшанып, кийин анын күйлөрүнүн негизинде Кыргыз-орус достугунун темасына арналган музыкалык чыгарма жазган. Ал кишинин эми 3 баланын жалгыз уулу ушул согуштан кайтпай калган экен дагы. Анан 2 кыздын кичүү кызынан биз тараганбыз да. Улуу кызы Сайреже жана биздин чоң энебиз Модиса. Айгүлдүн чоң энеси Модуса Ибраева жана чоң атасы Ахмат Бердибаев да бүткүл өмүрлөрүн театр өнөрүнө арнаган жубайлардан болушкан. Модисанын абышкасы экөөнүн үй бүлөлүк жашоосунда ошол 6 баланы төрөп, багып өстүрүп, буттарына койгон экен. Ошол 6-нын 4-үнчү баласынан мен болом. Темирбек Бердибаев.
Модуса Ыбыраева жолдошу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Акмат Бердибаев дагы өмүрүн театр өнөрүндө арнаган инсандардан болушкан. Алар күндөп түндөп чейрек кылым гастролдоп жүргөндүктөн балдары Ыбырай Тумановдун колунда болуп, анын тарбиясын алышыптыр. Негизи мен өзүм кайнатам ичке Жергезден, Булак Суу районунан. Булар ошол нарында иштеп жүрүп, пенсияга келген чыгып, бул жерде драма театр ачылбадыбы 1982 жылы. Ооба Жантөшев атындагы. Ошого кайра ошо мурунку иштеген насаатчылардан жаңы коллективдер келди. Жаңы институт бүтүп аткан жаштар келип атты. Бирок аларга дагы кайра насаатчы катары мурунку ушул көлдүн нарынга кеткен актерлорду, актрисалардын баарын кайра бирден топтоп, ушул жака алып келип, анан ошондо кайра булар бу кишилер бияка келип иштеп калышты да. Биздин көрсөтүүнүн негизги каарманы Темирбек Бердибаев да 4-5 жашына чейин таятасы Ыбырай Тумановдун колунда чоңоюптур. 58-жылы эме болгон Москвада эмнедечилер. Маданияттын күндөрү. Анан ошол жака барганда Айша ошо кыягала келип берди. Жөн эле гармошка. Анан гармошкадан бат эле чоңоюп кетти. Анан өзүнүн ата-энеси чоң аккордеон алып беришти. Да 7-класста уже Дом культурада эметиштичи. Просто по приглашению тиги. Ойнап берип. Ойногонго кадимкидей зарплата алчу 30 сом. Мен өзүм мындай музыкалык школада окуган жокмун, училищеде окуган, бирок институт искусствого ошо элдик аспаптар боюнча дирижерлукту бүтүргөм. Ошондо фейфарман экен биздин заведующий отделение. Анан кийин ал киши Ыбырай Туманов менен чогуу көп жыл иштешкен экен. Биз ошо эскен экөөбүз Бейшеналиев атындагы институт искусства окучубуз да, 2-курста жүргөндө үйлөнгөнбүз. Семейный общежитияда жашачубуз. Анан бир күн эртемен ошондой бир саат даже 6 боло элек болчу да. Бирөө тыкылдатып калды да, эшикке чыксам ошо фейфермен туруптур. Коркуп кеттим. Ал кишиден институтка киргенде баарыбыз коркчубуз да. Анан кийин Бердибаев здесь живет деди. Да, ушул жерде жашайт деп ошентсем, чакырчы деди. Аптыгып калып, ал киши деген чыгып кеткен ишке дедим да. А негизинде ал уктап аткан. Тура элек болчубуз да. Анан десем айтты ошентип, а ты кто депчи. Супруга деп ошентсем, ошентип айтты. Бул деген өсчү бала деди. Вы не знаете, каким он будет, деди. Он очень хороший специалист. Он аябай хороший музыкант болот. Бул музыкантты күндө эртең менен тургузуп, пожалуйста, деди да. 2-3 сааттан 5-те тургузуп, институтка барганча 7-ге чейин заниматься этиртип сураныңыз деди. Пожалуйста, айтып турсаңар деди да. Он должен, потому что он будущий хороший музыкант деди. Алтыгы искусство институтта окуп жүргөндө мен ошондо оркестровый дирижирование жагында окуп калдым. Анан гуманитарный сабактарга экөөбүз чогуу бир партада отуруп калган күндөрүбүз болду да. Мен эскенден аккордеон ойногонун көрүп абдан суктанчымын. Себеби Москвада бир Сыганков деген филармониясында бир жакшы аккордеонист бар болчу да. Мен ошол Сыганковго салыштырчумун да. Себеби бул ар бир ыр болобу, күй болобу, ошол экенин вариациясын таап, импровизацияга ушундай жаратылыштан таланты бар болчу да. Ал аккордеонду ойноп атканда өзүбүзчө мен өзүмчө бир рахат алчумун. Булардын группасында гана ушу жигиттерди создавать этип, бир группа создавать этип Волгоградка алып кеткен. Булардын 2-эле курстан баштап, 2-чи, 3-чү, 4-чү курстун бүт барында жылына башка жака барып булар концерт коюп келчү. Андан кийин окууну бүтүп келгенде мен ушу көп жыл бу биздин эл чыгармачылык үйүндө ошо Кызыккөл областтык музыка боюнча бүт райондорго көп методический разработкаларды, анан кийин көп эмелерди, оркестрлерди чыгарганга жардам берип жүрдүм. Анан эми ошондой оркестр болобу, фольклордук эмелер болобу,
же ырбий ансамбль, мына Боз Салкын ырбий ансамблін 72-жылы мен ошо чыгарганга чоң көмөк болдум, көмөктөштүм. Менин кол астында чыкты десем болот да. Анан жетекчибиз ошо жыйнаулоорубузга камбара болчу, ошо киши уюштуруп, анан кийин бирок творческий составын, чыгармачылык жагын ошо мен тейледим. Искен менен мен 1977-жылдан баштап жолубуз бирикти. Мен ошондо Аксуу районунун маданият үйүнүн директору элем. Анан Искенди кайсы район артта калып атса, ошол жактын маданиятын көтөрткөнгө, ошого көмөк көрсөткөнгө жөнөтүп турчу. Анан бизге барып, биз менен иштеп, муну мындай кыласыңар, тиндей кыласыңар деп. Анан көп эмелерин жардамын алганбыз. Эми баарыбыз Искенбайке дейбиз. Анын өзүнүн асан чакырып койгон аты Темирбек Акматович Бердибаев. Анан ошо Искенбайке деп эле баарыбыз. Кээ бирөөнү ошо Темирбек байке деп айтсаңыз, аны түшүнбөй да калат, билбей да калат, анан Искенбайке деп. Ошо 84-жылдан бери билебиз. Анан ошол убагында деле мен бир интервью бергенде ошол ГЭСке деле чыкты эле 3 гигант деп. Ошондо 3 гигант дегенин ичинде ушул Темирбек Акматович, бирөө Данил Макбулович Ильязов, анан үчүнчүсү Токтомуш Турдумамбетов деген кармесели. Искенбайкебиз аккордеондун атасы, Данил байке ырдын атасы, Токтомуш байкебиз болсо хордун атасы. Ушул үчөө кыйын чыган музыканттар да. Искендин сөзү бар эле, хитрый состав деп койчу, аккордеонист, анан гитарист, ударная установка, анан 3-4 эле киши коштоп берчүбүз. Анан ошол Искендин табылгасы менен абдан жогорку деңгээлде чыкты, деп чыкканда. Андан кийин ошол дайыма кароо сунактарда жаңы бир нерсе кошулса эле Искенди издеп калчубуз. Толкун деген дагы бир ырбий ансамбль студенттердин арасынан чыгып, бул Касым Тыныстанов атындагы университеттин. Алар келип издейт, алардын бийчилери, аларга эми аккордеонист керек, аларга музыкант керек. Муну ошентип эле чапкылап жүрчү. Как аккордеонист катары айткым келет биринчи жагынан. Ошо мен билгенден ошо биздин Кыргызстанда көп эле аккордеонисттерди көрдүм, бирок Искендей ушундай гүлүн чыгарып, майын чыгарып, ушундай бир бийиктикте ойногон аккордеонисттерди ошо өзүнүн оюну как аккордеонист катары абдан мыкты аккордеонисттердин бири болчу. Далай эле аккордеонисттерди көрүп жүрөм, бирок Искенге мындай көп нерсеси жетпейт да. Ошол кезде бир правительственный концерт деп баягы секретарлар келип калар эле, Бишкектен, өйдө жактан, Москвадан келер эле. Ошондо ушул иш-чаранын баары художественный руководитель, ошо концерттин жетекчиси катары бүт баарын даярдаган ошо Темирбек Акматович эле. Боз Салкынын кишилерин айтып койгон Шайгүл Шакеева, Айгүл Иманалиева заслуга алышты. Заслуганын 90% Темирбек Акматовичтин эмгеги. Кайда болбосун, кайсы кечелерде болбосун, ошо областтын юбилейлик чоң концерттеринде, шаардын юбилейлик ар кандай ушу кечелерде Искен менен абдан чоң ушу көп учурда концерттерде чогуу болдук.
Оразалиев Клара Мусаевна. Ал Кесенбай идеология боюнча да концерт келгенде бутуңан башына чейин карап неметип туруп, анан ушул Искемайке унчукчу эмес, башкабыздын баарыбыз кырчу. Туура эмес чыгып калсак, Искемайке унчук эмес. Анткени көрүп атат Искембайкен урушуп Искемайке басып кете турган болсо концерт өлдү, анда эчтеке чыкпай калат. Ошон үчүн ал кишинин кадыры бар, аябай чоң эле да. Бир акыркы жылдары Ельцин дагы, Назарбаев дагы кимдер менен жолугушуп, Чолпондо эми албетте ар бир өлкөнүн өзүнүн президенттери келип атканда. Ошондо Назарбаевдин бир таң калган учурун айткым келет да. Биз ошо ас элимдерди берип жүгүнүп чыгып баратсак, токтоңдар. Ушундай жакшы чыгарманы ырдадыңар. Ошо атың ким дейт эскенди, Темирбек, шунчалык аккордеонду ушундай безелентип ырдайт экенсиң. Сен ошо Абайдын өлөңдөрүнөн тарта аласың дейт. Анан Темирбек тартам деди. Кайсы өлөңдөрүн билесиң десе, айта бериңиз дейт. Анан көзүмдүн карасы деген ыры бар, ошону чогурдайлы ушу бас менен чогурдайлы үчөөбүз. Деп анан ошо айланып келип искен сразу эле ошо ойноп казакча экирди ырдаганбыз. Ошону эсибизде ушул убакка чейин жүрөгүмдө калды. Назарбаев болсо ушунча ыраазы болуп, улам-уламай, ушу жигиттерге наам барбы? Наам алды беле? Дейт. Биз ал наам ала элек учур болчу, тиги Сооронбеков аксакал, наам алышкан деп жооп беришти. Айла жок, ушундай бийиктикте, ушундай чоң концерттерде абдан көп чогуу болдук. Музыкалык училищеге 1000 жыл Болот Миңжилкыев келиптир. Бизде деген бүгүн студенттер менен встреча кылган атабыз депчи. Мен кечирээк келем го деп койду. Макул дедик. Анан жок. Бир күн жок, 2 күн жок, 3 күн жок. Сутка менен. Анан аябай таң калдым, эмне болду депчи. Ал кезде телефондор жок. Барып сурагандан уялам. Мен эч качан анын артынан барып барчу эмесмин, эч качан. Анан ушу 4-күнү күнү келди да, анан ошондо Даниил Махмудович ошо өзү келип, анан жакшы мындай көңүлдөрү жай, ортозар ичтеринде да бар окшойт. Бир жайлооңорду көргүм келет. Ошо бир көрсөтпөйсүңөр тиги бу деп каркырага жакка чыгып кеткен ошондон болчу. Дагы бир 2 жигит болуп, анан искен аккордеонду алды. Ошо бир кенен бир жакшы ошо Каркыра деген жайлооңордон бир ырдасам, ошондо бир моокумум канат эле деп ошол жерден Искен Миңжилкеевке тартып берди. Ал киши 3-4 ырдады, мен бир 2-3 чыгарма ырдадым. Анан природага ал киши аябай суктанып, Искендин ошо ойноп бергенине ал да таң калды. Миңжилкеев дагы аккордеон менен оңойлук менен ырдачу эмес. Ой, сен деген эмне деген виртуозсуң. Сен деген совершенно башка, эмне жүрөсүң караколдо. Темирбек Бердибаев 20 жылга жакын Каракол шаарындагы балдар музыкалык мектебин жетектеп калат. Миткенеңден бутыратып кетти. Антпей, кайра ош жернемет. Ой, ровно. Учурга чейин биздин мугалимдер ошону аябай көп эстешет. Айтышат, жалаң 1-орундарда гран-прилерди бербей келгенбиз депчи. Ошо балдарга, ырлардан, скрипкага дагы ошондой чыгармалар жазган. Ошо биздин мугалимдердин репертуарында азыркыга чейин бар. Ошолорду концерттерге, отчеттук концерт беребиз, шаардык концерт, мектеп ичинде концерттердин баарында ошо агайын чыгармаларын ойноп келе жатабыз. Был хорошим музыкантом, обладал абсолютным слухом, играл на многих инструментах, и сочинял музыку, был композитором, сочинял музыку для камуза, для оркестра народных инструментов, для солистов, для хора. И вот для нашего хора он писал музыку, мы его произведения исполняли в концертах, в конкурсах. Бар, ошо мектеп жөнүндө, жер жөнүндө, көл жөнүндө деген. Эмиче мына азыр мектептин хору тайып, хорго бирок ончак көрү жазылган.
алардын баары ырдап туруп вокалдык группалар ырдайт. Мен ушу мектептин окуучуларына чоң ыраазычылык билдирсем, анткени себеби ошол жерде иштеп калган мугалимдер көбүнчө ушу менин авторлук чыгармаларыма кайрылышат да. Көпчүлүк кыргыз халкы билет болуш керек. Айкөл ансамбль ушу мектепте иштеп атканда мени кол астыма чыкты. Советбек Асанкадыр. Ошол бала жетекчи болду музыкалык. Бирок көркөм жетекчиси мен болуп, анан кийин ушу Айкөл чыгардык, Айкөл деген ансамбль. Эң оолу ушу өзүңүз айтып каласыз, ден соолук болсун деп. Биринчиден ден соолугуңуз болсун. Ден соолугуңуз болсо, ушундай татмакай чыгармаларды биз үчүн жаратып жүрө бересиз. Биз болсо ошо сиздин жакшы чыгармаларыңызды эл алдына тартуулап ырдап жүрө берели. Каарманыбыз Айкөлдөн башка Улан аттуу жаз ансамблі менен Бишкекте өткөн конкурста 1-чи орунду алышкан. Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайынын имараты. Бул окуу жайдын бардык жагынан шарты менен заңгыраган имараттуу болуп калышына каарманыбыздын эмгеги өтө зор. Бизге директор болуп калды. Мына анда дагы бир жакшы ушундай уюшкандык, адамгерчилигин, руханий байлыгы ушунчалык сапаттуу жакшы экенин мен ошодон дагы түшүндүм. Мурун 2 корпуста окучубуз. Жана төмөнкү Ак Тилек базарынын аркы чыга бериш жагында бир корпусубуз болсо, бер жагында бир корпусубуз. Анан сабак өтүүгө, учебный процесстерге аябай эле тоскоол кылчу да, ыңгайсыз болчу. Базардын тегерегинде болуп, жалаң эле студенттер эле эмес, ушул жерде окутуучу мугалимдер дагы базарга аралашып калган, тынчы жок жер эле да. Муну көргөндө аябай кейдик. Бүт эле талкаланып, соо жери жок. Жана Төлөң Асаовскон суу жаан жасап, потолоктор атмосферадан агат, бүт жеринен агып, бирок крышасын баягы мягкий кровля менен жаптырды. Анан ушунун бардыгына өзүнүн кадыр баркы менен тияктан спонсорлорду таап туруп, ошол аябай кризистин убагында 1,600,000 сом таап өзү. Анан ушунун баарын ремонт кылды. Атамдын көзү тирүүсүндө ошол мындайырда, андайырда деген кеңеши менен ошол бир 10 чакты ырын ырдап калдым. Мен оончо мындай эмеге көп көңүл бурганым жок. Бул илхом келгенде ошол өзүнөн чыккандар, же болбосо сөздөр жагып калганда ошондо чыгарган ырлар болуп саналат. Каарманыбыздын кызы Айгүл Асанкожоева бир нече жолку республикалык жана эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү, мыкты жаз ырчысы. Ырларынын эң алгачкы обондорунун бири ушул апабызга арналган Сүйүү барагы деген ыры бар экен. Ошо студент кезинде жазыптыр да. Анан ошол ырынан баштап, ошол мен дагы өзүмдүн аткаруумда арнап калдым. Ошол сөздөргө, ырларга көбүрөөк маани берип, ошолорго көбүрөөк көңүл бурчубуз да. Анан кийин ошо концерт менен эки жакка чыкканда, ырларга көбүрөөк алып, антимитип анан ошондон чык пайда болду болуш керек. Ошондо Сүйүү барагына сөзүн окуп жактырып калып, анан кийин эми жүрөктө сүйүү пайда болбосо, обондо чыкпайт беле ким билет.
койын, бирок тарбияны кичине эжемдер багып эме кылды эле, баягы окуучу студент кезде. Анан бирок өзүмдүн кызым ошо Айгүл Асанкожоева кырдап барып, элге таралып жүргөн ырлардан ошо сүйүү бар, чүй барагы бар. Жазмен, өтө мыкты жазмен. Обондорунан бир 50-ден ашык обондор бар. Ошонун ичине мен азыр 10го жетип калды өз аткаруумда. Жолумду кармадың келип колумду, жолугуп ошол кечеде капыстан жайдың торуңду, үнүмдө калтырак алоолоп бетим алдырат, багынтып сезимдер арулук отун жандырат, биледи Биледик токтоп калбадык, биден биз такыр талбадык. Бул Каракол шаарында жайгашкан кыргыз эстеринин эл артисти Залкар комузчу Ылбырай Туманов өмүрүнүн акырына чейин жашап өткөн үй. Бул үй болсо, бул кишинин балага тийиштүү болчу. Анткени ал кишинин фамилиясы Туманов болчу. Өмүрбек Туманов искенден кийин кайним. Ошого тийиштүү болчу. Анан ал киши дагы 30 жашында көлгө барып, бир чоң кырсык болуп, анан ошол жерден каза болуп калды да, көлгө чөгүп кетти да. Бир коллектив менен барып. Андан соң бул үй алгач үй музей болот делип, мамлекеттин карамагына өткөн менен кийин шаардык билим берүү башкармалыгынын чарба короосуна айланып кеткен экен. Дискен ары бери өткөндө бул домпультура келет да. Ары бери өткөндө аябай эме болуп калчу да. Уже ичи күйүп, неужели ушундай тракторлордун үнү чыгып атат. Эмне деген кишилер бар эле, неужели ушундай ыйык жерге ушундай хозур болуп калдыбы? Заман ушинтип өзгөрөт турбайбы деп эле ушинтип калчу да, аябай кейичи. Анан 7 жыл өттү, өзү жанагындай наам алганда, аларга ушундай кагаз келет экен, ошо наам алгандарга үй берилет экен. Бул жер гараж болчу да, азыркы биз кирип аткан кишинин гараж болчу. Килтеген машиналар кирип чыгып атат. Үй талкаланып атат, атамдын үйү. Ушул үйдө эле бергиле эчтекеңерди албайм деди, отказ кылып анан. Мен оюмду жазып көрөлүбү деди да. Жазып көрөлү деп анан албетте бул жерде ким жашаганын, кандай адамдар турганын, акыркы адам ким эле баарын факты кылып жазып бердик. Анан ылды жагына суранып койдук. Сураныч ушул эле суммага
башка жерин издегим келбейт, ушул жерде жашагыбыз келет, как родовой катары ушул үйдө биз сурансак болобу деп. 3-чү күнү бизге кайра кат келди. Болот депчи. Эми ошондогу сүйүнүчтү көрүп алыш керек болчу да. Жөн эле вот бир жыл чамымда аябай жылмаюунун үстүндө жүрдү да ушул. Муну ошентип каарманыбыздын балалыгы, тарбиясы өткөн таятасы Ыбырай Тумановдун үйү кийин каралбай чарба короосуна айланып калгандыктан кайрадан оңдоп түзөп чыгат. Мен ушул жерге 1973 жылы ушул босогон аттап келин болуп келдим эле. Бирок ушул күндөн баштап ушул үйдүн өзүнүн калыбында турат деп айта алам. Анткени бул жерде биз ушу азыркы күндүн заманына жараша анча-мынча бир ремонттор жасаганбыз. Өзүбүз жашаганга ылайыктапчы. Бирок негизи бүт бардыгы ар бир комната өзүнүн калыбында ошол боюнча турат да. Мына ушул жерде кыргыз элине белгилүү Залкар комузчу, чоң таятабыз, улуу комузчу атабыз Тумановдун үйүндө азыр туруп атабыз. Ушул киши ушул жерде көп жылдар бою жашаган. 1958 жылдан баштап 1967 жылга чейин ушул жерде жашаптыр. Ошол кишинин үйүн туруктуу боюнча жана калыбында калтырыш үчүн биз анча-мынча эмелерди сактап калдык да. Кайненем, чоң кайнатамдар айткан боюнча бул жерде эмне деген гана кишилер келбечи экен. Ырчы, Чоорчу, Манасчы дегенде Саякбай Каралаев, Карамолду Орозов, Алыкул Осмонов менен булар иштешиптир да биргелешип. Ана ошол кишилер ушул жерде ар дайым айтып калышар эле, ай сайын бул жерде чоң той болуп турчу депчи, чолугушуп, жолугушуп. Анан ал кезде дагы элдерге азыркыдай телевидение жок болгондуктан алар деген ушул жерде ушу бир ай сайын бир жолугуп, жаңы ырларды ортого салып, аздектеп, таза кармаганга. Анткени биз ушул кишилердин арбагы колдоп десем жаңылышпайм. Ушул жерден баарыбыз тең бакыт таап, рызкы таап, ушул жерден балдарыбыз жаралып, бактылуу бир бакубат турмушту ооба келе атабыз. Залкар комузчу Ыбырай Тумановдун өзү төрөлүп өскөн Ак Суу районуна караштуу Ак Булуң айылында 1988 жылы өздүк музей ачылган. Музейде ошол учурда жазылып калынган күүлөрү, музыкалык антологиялар, алган сыйлыктары, замандаштарынын сүрөттөрү, өзү колдонгон буюм тайымдары жайгашкан. Каарманыбыз Темирбек Бердибаев таятасынын даңктуу жолун ар дайым урпактарына айтып, даңазалап турчу. Антология деген өзү бүт теки кыргыз болуп жаралгандан берки күүлөрдүн баары, ырлардын баары тең жазылган. Мына мында чоң атаңдын күүлөрү бар, мына илгерки комузчулардын күүлөрү, мына Толгон ай, Чоң үмүт, Абак, Карамолду Ороздуку, тиги Ыбырай Тумановдуку, мына Ыбырай Туманов деп бай ыра деп турат. Студент кезден баш кошуп, турмуштун ысык суугун, жакшы жаманын бирге көтөрүшүп, каарманыбыз Темирбек Бердибаев менен Татыгүл Жусупова 4 балалуу болушуп, тарбиялап өстүрүштү. Небере чөбөрө күтүштү. Болгон арманы өмүрлүк жолдошу Темирбектин жашоодон эрте кетип калганы болду. Баары бир жетекчилик болуп турганда көп эле кыйынчылыктар болот да. Нервтер кетет дегендей. Ошо сахарный диабет болуп калды. 90-жылдардан баштап кайнатам каза болду, анан кайненем каза болду. Эки кайнагам 4 адам узатканда ошондо эскен эмете түштү да. Күчүнүн майы кансып калды да. Бир эле түн түнөдүк биз больницада. Бүгүн жатты, анан кечинде эртеси күнү кечинде бардык. Барсак ошо телефон ал кезде ошо жана пандемия башталып, красный зонага жаткызып коюптур да. Телефон менен сүйлөшкөндө айтты: "Ты должна быть крепким" деп. Эмнеге деп düşünсөм, анан ким звонить этип атат, балдар кайда деди. Балдардын баары жакшы, бир кызым ушу Якутияда эле. Кызың звонить этип атат. Мен düşünсөм, кызымды кыйнаба деди.
балдар жаныңдабы деди. Ошондо да маани бербептирмин бир моментте. Анан айттым, биз эмне кылабыз? Биз баарыбыз үйдөбүз. Сен бүгүн түндөн, мага ага чейин врач айтты, бүгүн түндөн чыксаң сен, тебе, кажется, утром будет лучше. Дебешинсем, да, я понимаю, деп койду. А уже жана эмени көтөрө албай калыптыр да, жанагы аппаратка у него жана жүрөгү чыдабай калды да, уже. Анан мен ошо кийин азыр ойлойм да, ошо даже ошо акыркы мүнөттөрдө кетип бараткан убакта да ошо үй бүлөнү сактап коркутпай кеткенине таң калам да. Баарын айтып, баарын түшүндүрүп. Бир туугандан бар ушул жактан узатты өзү. Искен. Аягы өзү кетти. Мени узатып койсоң болот эле деп мен канча жүрүп. Кыска мөөнөттө бирок эң кызык, эң таттуу, эң бактылуу, эң бир бакубат турмушту эрте көрүп койгонубузга дагы кээ бирде эметип калам да. Өзү жашап турса жакшы эле болот беле депчи. Азыр балдардын чайын ичсе, балдардын рахатын көрсө жарашпайт беле. А так баары жакшы. Чыгар балдардан, бирок мен башынан эле башка кесип тандап алгам. Кыздарым да болуш мүмкүн. Сезилет, ырдайт, пианино чертишет. Ошолордон билинет да, мындай. Бар экен. Мам, а я стишок придумала. Парта – это не кровать, и на ней нельзя лежать. А вот дома стол, кровать, и на ней мы можем спать. Школа – это второй дом, и поспать мы можем в нем. Мелге сиңгениби же өз киши болуп, өз атам болуп, баягы эмгегин кадырлагым келеби же ушул жүрөккө жакынбы, ошондуктан сүйүп ырдап келем, элге жеткизгенге аракет кылам да. Ыбырай Тумановдон бери үй бүлөлүк чыгармачылык жол. Каарманыбыз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Темирбек Бердибаевден уланып, ал Көл кылаасынын музыкалык маданиятынын өсүшүнө зор из калтырып кетти. Анын басып өткөн жолу кийинки муун үчүн өмүрү өрнөк болуп кала бермекчи.